Бул күндү Кой Таш айылынын тургундары чыдамсыздык менен күтүшкөн. Анткени калктын саны өсүп, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде орундардын жетишсиздиги жергиликтүүлөрдү түйшөлтүп келген. Акбермет балдар бакчасына кошумча курулган жаңы корпус 70 орунга ылайыкталган. На сегодняшний день по Аламудинскому району Аламудин району боюнча Таш-Дөбө, Чоң Таш, Кара Жыгач айылдарында балдар бакчалары капиталдык ремонттон өтүп жатат. Учурда Дүйнөлүк банктын колдоосу менен биздеги 7 айыл аймак боюнча 11 долбоор ишке ашырылууда. Планга ылайык жыл аягына чейин биз 1300 балага ылайыкталган балдар бакчаларынын эшигин ачабыз. Муну менен айыл тургундарына жаңы жумуш орундары, ал эми жеткинчектерге мектепке чейинки тарбия алып, тамга тааныганга мүмкүнчүлүктөр жаралат. Эски бала бакчасынын салынганына быйыл 2024 жылы 70 жыл болот экен. 1954 жылы курулган экен. Андан бери көптөгөн инсандар тарбияланып, алдыңкы инсандардан болуп чыга келишти. Баары тең көптөгөн Кыргызстандын бурчтарында ага эмгектерин өтөп жүргөн балдарыбыз, инсандарыбыз көп. Бир нече жылдан бери жаңы имараттын курулушу каражаттын жетишсиздигинен улам создуктурулуп келген. Учурда колдонулууга тапшырылып жаткан жаңы корпустун бардык бөлмөлөрү керектүү эмеректер менен жана шаймандар менен жабдылган. Садик полностью новый, новое здание по современным технологиям, энергоэффективное, утепленное, полностью все новое оборудование закуплено, учебные материалы. Преподаватели посылали в Бишкек учиться в современных ведущих детских садах по гуманной педагогике, тоже подошли с умом. И я думаю, здесь будут преподавать, учить детей по-новому. Белгилей кетсек, Аламудин районунда мектепке чейинки жаштагы 14 000 бала бар. Аймак бала бакча менен 42% камсыздалган. Батма Искандарова, Дайна Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.